Баса қалпа. Аңгемени жазған Ашырбек Құрманов. Оқыған Адилет Чубаков. Жолдың учу қиыры көрінбейді. Бұл жол қачан пайда болғанын эч ким так билбейт. Бұл өрөнгө адам баласының буту тийген учурдан бери болсо керек деп ойлошот. Балким андан мурун пайда болгондур. Адам баласы болбосо да ага чейин пайда болгон жан-жаныбарлар биринин артынан бири чубап, нечейин деген кылымдарды басып өткөн жерлер тапталып, ушул жолго айлангандыр. Ким билет, кандай болсо да бул жолду канчалаган адам баласы басып өтүп, нечен деген издер калгандыр. Жолдо калган ар бир издин өзүнчө кайталангыс табышмактуу тагдыры бар эмеспи? Адамзаттын жашоосунда басып өткөн өмүр жолу агарып атып, кызарып баткан күн сыяктуу өтүп кетет тура. Кудай бешенеңе жазган тагдырың менен бирге өмүр жолун көз ирмемдей бир заматта өтүп кеткендей сезилет. Өмүр өтсө да ар бир адамдын артында ар кандай издери калат. Маркумдун артынан жакшы сөз ээрчисе, ал талашка түшкөн из сыяктуу түбөлүккө калат. Ал эми кээ бир адамдын артынан жагымсыз сөздөр алар жаандан кийин түшкөн из болуп, бара-бара өчүп жок болот. Өрөөндү бойлой кеткен жолдун үстү чаң ызгыган боз топурак. Учу кыйры билинбеген жол сойлоп бараткан жылаан сыяктуу. Бирде ылдый кетип, бирде өйдө чыгып, кээ бир жерден куушурулуп, бирде жайылып, узун колоттуу өрдөп жүрүп отурат. Нечендеген кылымдар мурун пайда болгон жол менен Дубана күндөп-түндөп жол басып, акыры аксы өрөөнүнө келип токтойт. Эки жагы бийик тоолор менен курчалган жайык жерде бир чакан айыл орун алган. Айылды экиге бөлүп тоо кыркаларын курчап турган мөңгүлөрдөн пайда болгон көгүрүм суу таштан ташка тийип агып жатат. Илгертен бери эле чоң нерсени да кара деп аташкан. Ошол себептен ал жер Кара суу деп аталып калган. Дубана ошол жерге байыралып, айыл ичине батып, эл менен чогуу болуп, мурункудай жалгыз жүрбөй, жашы 50дөн ашып калса да үй бүлө күтүп, бала чакалы болгон экен. Дубана бул жашоого жарыкка келгенде атасы азан чакырып, балам ер жеткенде чоң таекеси сыяктуу элдин баласы болсун деп, анын атын Басыке деп койгон экен. Чынында эле Дубана эл ичинде кадыр баркка жетип, бир гана кара башын ойлобой, элдин жүгүн көтөргөн элдик адам болуптур. Анын артынан ошол аймакта жашагандардын Баскем айткандай, Баскемдей болобу деген жакшы сөздөрү ээрчийт. Айылдагы кээ бирөөлөрү андан акыл кеңеш сурашса, кээ бирлери Дубананын жүрүм турумуна, анын адамдарга жасаган мамилесине суктанышчу экен. Жеке эле ал турган айыл эмес, анын аты бүт аксы өрөөнүнө тарап, олуялык касиети эл оозунда болуп, ал калың журтка тарайт. Дубана өзү билген касиеттерин элге арнап, ооруп сырк болуп калган адамдарды көрүп, алардын тамырын кармап, жабышкан дарттын жайын билип, күн мурунтан жыйнап, кургатып алган чөптөрдөн дарыларды жасап берет. Өзүнүн жүрүм туруму, элге жасаган кичипейил мамилеси, бир сырдуу дүйнөсү менен эл арасында кадыр баркка ээ болот. Арадан бир топ жылдар өтүп, Дубана карлыкка моюн сунуп, ден соолугу начарлап, алдан тайып, эшикке өзү кирип чыга албай калган күндөрдүн биринде эртең менен ал балдарын жыйнап сөз баштады. Балдарым, баарыңар чоңойдуңар, бала чакалуу болдуңар, мен силерге 1000 мертебе ыраазымын, деп Дубана бир азга көзүн жумуп ойго батты. Кайрадан көзүн ачып, оң колу менен чекесинен өйдө желкесине чейин сылап, башын оң жакка кичине буруп, Кудайым ага энчилеп берген ичер суу түгөнүп, көрөр күнүм бүтүп баратат окшойт. Жаратканга ыраазымын. Эртели кеч кайра анын алдына бармакмын. Ошол убакыт мага келди окшойт, деп бир саам унчукпай туруп, балдарын бир сыйра карап чыгып, Кудай буйруса, эртең кечинде сапар алам, дейт. Улуу баласы ооз ачып бир нерсе айтайын деп обдулгандан, аны токтой тур дегендей колун кичине өйдө көтөрүп, сөзүмдү ук дегендей жаңсап, сөзүн улады. Баарыңар уккула, энин силерге айтар акыркы керезим бар. Аны эки кылбай аткаргыла, деп бир топко чейин унчукпай калды. Балдары унчукпай, ортодо мемиреген тынчтык өкүм сүрдү.
Bir okумда кайра сөзүн улантты. Менин сөөгүмдү жакшылап кепиндеткиле. Молдолор 2 метр чүпүрөк жететтешет. Андай кылбагыла. 2-3 жолу орошсун. Андан соң жата турган жайымды айылдын мүрзөсүнөн каздырбай, тиги жаңгак тоонун төмөн жеринде калпа жер бар. Ошол жерден каздырып, менин сөөгүмдү ал жерге койгула. Балдары ар бири терең ойго батып, атасынын айтканына жооп издеп жатышты. Баса бир аз үшкүрүнүп, сөөгүмдү койгондон кийин жайымдын жанынан чыкпай, 3 күн уктабастан жайымды кайтаргыла. Бул менин силерге калтырган керезим. Аны аткаргыла, деди. Четте отурган кичи баласы: ата, адамдын жашоосу качан бүтөт, аны бир Кудай билет. Өзүңөрчү деп сөзүнүн аягына чыкканча атасы: балдарым, бул менин суранычым. Менин сөөгүмдү койгондон кийин 3 күн уктабай, менин жайымды кайтаргыла. Чарчайсыңар, уйкуңар келет, бирок чыдагыла. 3 күн эле чыдап туруп койгула. Менин суранарым ушул, деп дагы бир жолу кайталады. Баса олуя айткандай эле кечинде ал кайра келбес жака сапар алды. Балдары чогулуп, кеңешип, атасын узатмай болушту. Жайын кайсы жерден казабыз деген суроого токтолушту. Балдардын улусу инилерине кайрылып: кандай айла кылабыз? Атам айткан жерге жай казырсак, эл эмне дейт? Эмне атаңарды өзгөчөлөнтүп атасыңар? Ал жер жайыт жер, элдин малы жайылат дешсе эмне дейбиз? Жок, атабыз айтып кеткен десек, журт ишенип макулдуктарын беришеби? Кеп ушунда болуп жатпайбы? деди. Ортончу иниси ордунан бир козголуп, башындагы калпагын колуна алып: атамдын айтканы бизге керес. Аны баарыңар уктуңар. Аны аткарбасак туура болбой калат го, деди. Уктук. Себебин да сурайын деп ойлогом, бирок баатын алган жокпуз. Атабыз да айтканын чечмелеп берген жок. Атамдын керезинен мурун биз бир нерсени эске алышыбыз керек, деди балдардын улусу. Оң кол менен эгин таянып, кайра сөзүн улады. Атабыз бул жерге чоочун киши болчу. Кайдан келген, ага туугандары ким, кай жакта турушат, алар жөнүндө атабыз айткан эмес. Биз да билбейбиз. Өзүнүн айтканы боюнча ал далай жер басып, эл кыдырып жүрүп, акырында бул жерге байыр алып, жергиликтүү калкка кошулуп, үй бүлө күткөнүн гана билебиз. Атабыз бул айылды журт кылды, ушул жерден эл күттү. Анан биз атабызды тиги калпага коет элек, атабыздын керези десек, эл кандай кабыл алат? Себебин да элге түшүндүрүп бере албайбыз. Атабыздын керези эле десек эл ишенеби? деп инилерин карады. Ойго баткан инилери унчугушкан жок. Аркы бөлмөдөн аялдардын ыйлаган үндөрү угулуп жатты. Кайрадан улуусу эки колунун манжаларын кайчылаштырып, оор үшкүрүнүп: элден чыккан болбой калат го, эл менен чогуу бололу. Кандай дейсиңер? Туура көрсөңөр атабыздын жайы үчүн эртең менен айылдын эле көрүстөнүнө жай каздыралы, деди. Инилери аны колдошкондой болуп, үн катышкан жок. Эртеси күн кичине бүркөлүп турду. Көрүстөндө маркумдун жайын казганга айылдан 4 бала бөлүнүп, аларга маркумдун кичүү баласы да кошулду. Көрүстөн эски, качан пайда болгону белгисиз. Өзүнчө эле бир айыл сыяктуу. Эски жайлар менен кошо жер болуп, алар билинбей калган. Кимдин жайы экенин көрсөткөн белгилер да ар кандай. Эски жайлардын белгилери жок болсо, ал эми кийинки жайларда белгилер коюлуп, кимдин жайы, качан төрөлгөн, качан өткөн, бул эстелик кимден экени жазылып турат. Кээ бир маркумдардын жайлары топурак урулган дубал, кээ бирлериники бышкан кирпич же темир тосмолор менен курчалган. Кээ бир жайлардын топурагы тоодой үйүлсө, кээ бирлери жерден кичине эле көтөрүлүп, жай экени деле билинбейт. Мындай учурда ал маркумдун катышы жок аз болуп, топурагы үйүлбөй калыптыр деген сөздөр тарап кетет. Жай казганга келишкен 5 бала көрүстөндүн жанына чөгөлүп отура калышып, жалпы маркумдарга Куран окушуп, бата кылышты. Орундарынан турушуп, айылдын аксакалы көрсөтүп берген жерден маркумдун жайын казганга киришишти. Кеч күз, күн кыска, казыла турган жайдын жери таштак эмес, бирок чополу. Алардын арасында жай казып жүргөн, жашы 50дөн ашып калган адам да бар. Ал балдарга кайрылып: күздүн күнү ушундай, жаап жибербестир. Тез-тез колдошуп жибергиле.
Чарчаганыңар керке күрөңөрдү жерге коюп, орун алмашып тургула. Кудай буйрса, түнгө калбай бүтүп калабыз. Кана жигиттер, чамдагыла, деп өзү биринчилерден болуп, күрөктүн мизин жерге матырды. 4 чарчы жердин үстүңкү катмары алынгандан кийин күн бузулуп, айлана алай дүлөй түштү. Шамал удургуп, шамал менен кошо кар аралашкан жаан жаап кирди. Жайгазгандар жер казмак тургай көздөрүн ача албай турушту. Кичине күн басылар деп, жайга жакын бир үйгө киришип, суу болгон сырт кийимдерин кургатышып, маркумдун баласы алып келген тамак аштан өзөк чалгап отурушту. Ал күнү жамгыр токтобой, шамал басылбай туруп алды. Маркумдун балдары чогулуп, элдер менен кеңешип, жай казганды эртеңки күнгө калтырышты. Бирок эртеси да, анын эртеси да күн ачылган жок. Кайра түнү менен жамгыр карга айланып, шамал удургуп, жааган карды учуруп, сыртта киши баса албай калды. Дегиле мындай аламатты көрбөгөн маркумдун балдарынын шайлары ооп, атасын жайга бере албай турушту. Маркумдун балдарынын ойлорунан атасынын айтып кеткен керези чыкпай туруп алды. Атасы сапар алганына 4 күн болуп кетти. Атасын жайга бере алышпай, айлалары кетишкен соң, алар атасы айтып кеткен керезди элге айтууну туура көрүштү. Айылдын аксакалдарын, анын ичинен маркумдун жакын курбусу Чынаалы аксакалды кошо чакырышты. Болгон кепти ортого салышты. Көп жылдан бери көзү көрбөй, 7 жашар небересин жетелетип жүргөн Чынаалы аксакал сөз алып, Баскемди эл жакшы эле билип калган. Ал жөнөкөй адам эмес. Анын киши көрбөгөн өзүнчө керемети, күчтүү касиеттери бар сырдуу адам эле. Мындай адамдарды жараткан жерге калтырбайт. Кайып болуп кетишет. Анысы кандай Баскем дагы кайып болуп кетмек. Бирок ал башка жолду тандап алган го. Үй бүлө күттү, бала чакалы болду. Адам баласынын башына келген сыноолорду көрүп, аларга пенделердей жараткандын алдында жооп берейин деп чечкен тура. Ошол себептен аны жараткан жерге калтырбай алып кетпесин деп, силерге менин сөөгүмдү 3 күн кайтаргыла дегени да ошол. Баскемдин сөөгүн айылдын көрүстөнүнө койбой, ал көрсөткөн жерден жайын казып, ошол жерге койгонубуз туура болот. Анын керезин 2 кылбай аткарышыбыз керек. Мени калайык журт колдойт деген оюм бар, деп Чынаалы аксакал кичине сөзүн токтотуп, бир нерсени берилип тыңшагансып туруп, кайра сөзүн улады. Кудайдын күнүнүн бети качан ачылары белгисиз болуп калды. Түрүнө караганда жакында ачылбай төңдү. Колду куушуруп тура бергенибиз болбойт. Чамдайлы. Баскемдин сөөгүн эртелеп жайына берели. Жай казганга балдарга дагы 3-4 баланы кошкула. Колдошуп жиберишсин, деди. Чогулгандардын баары туура көрүшүп, ага макул болушту. Көр казгандарга айылдан дагы 4 бала кошулду. Эшиктеги алай дүлөйгө карабай, алар керки, күрөк жана башка шаймандарын көтөрүшүп, маркум көрсөтүп кеткен жерге келишти. 8 бала жайды тегеректешип, жердин үстүндөгү карды күрөй салышып, жайдын 4 жагынан күрөк менен жердин катмарын ала башташты. Жердин бир күрөктөй катмары алдына арзамат, алай дүлөй болуп жаткан аламат басыла түшүп, асмандагы кара булут сүрүлүп, күндүн нурлары ак булуттарды жиреп, жерге тие баштады. Жайгазгандар бир четинен күн ачылып кеткенине сүйүнүшсө, бир четинен табияттын түрү бир заматта өзгөрүп кеткенине таң калышты. Жай казылып бүткөндө балдар маркумдун баласына казанактын ичин көрүп чыгыңыз дешти. Ал казанакка кирип, узунунан жатып көрдү, буту тийген жок. Чөгөлөп отуруп көрдү, төбөсү да топуракка тийген жок. Казанак ойдогудайлы болуптур. Атамдын арбагы ыраазы болсун, деп баласы көзүнөн жаш алды. Күн кылайып тоого жашынып калган убакта маркумдун жайы даяр болуп, жалпы эл чогулуп, сөөгүн жайына коюшту. Куран окутуп келген адамдардын аягы союлуп, маркумдун балдары калышып, атасы айтып кеткен дагы бир керезин аткарып, маркумдун жайында 3 күн турмай болушту. 4 күндөн бери уйку бетин көрбөй чырым этишпеген балдар үчүн бул чоң сыноо болду. Түндүн бир окумунда алардын көздөрү илинип, көшүп уйкуга тартылышат. Чочуп ойгонуп кетишип, бири-бирин түрткүлөп ойготушат. Асманда ай көрүнбөй, төбөдө жылдыздар жаркырап жанып турат. Айлана тымтырс. Суук күндөрдүн илеби кылгансып, муздак шамал желип жортуп,
адамды чыйрыктырат. Үшүп калбайлы деп маркумдун 3 баласы тең кара койдун терисинен тигилген узун ичиктерди кийишип, бири-бирине жөлөнүп отурушат. Аларга түн узарып кеткендей, убакыт токтоп калгандай. Жылуу ичиктен денелери мемиреп, көздөрү илинип уйкуга тартылышат. Маркумдун улуу баласы уйкудан качып, алаксып отуралы дегенсип сөз баштады. Кызык, мен эч нерсе түшүнө албай жатам. Атамдын сөөгүн айылдын көрстөнүнө коелу десе табиятта каршы болгондой болду. 4 күнү тең көз ачылбагандай алай дүлөй болуп, жайды каздырбай койгондой болду, деп үшкүрүнүп үндөбөй калды. Ошону айтсаңыз, бул жерден казалы дегенде кайра тескери болуп, күн чайыттай ачылып, атаңардын керезин аткаргыла дегендей болду, деп ортончу баласы агасын колдоду. Бардыгы табышмак, эмне үчүн сөөгүмдү кайтаргыла деди. Сөөгүн жердин алдында ким көтөрүп кетмегиле? Боз үйдөн кайтарып чыктык го, деди кичүүсү. Боз үйдөн сөөгү кайтарган туура эле. Мурда кийин көп окуялар болчу экен, деп ортончу баласы сөз улап. Кээ учурларда касташкандары же душмандары маркумдун сөөгүн уурдап кетип, аны мазакташчу экен. Же болбосо кээ бир учурларда ит мышык кирип, сөөктү тытмалап кетчү экен. Ошондуктан элиге уят болуп калбайлы деп, маркумдун ага туугандары сөөктү койгонго чейин кайтарышат, деп кайра унчукпай калды. Ооба, ошондой. Бирок бир учурларда коюлган сөөктү да казып алып кеткендер болгон. Ошол эле душмандары өмүр бою бири-бирине касташып келишкендер. Алар сөөктү алып чыгып жиликтешип, анан ар кайсы жакка ыргытышып, ал эми кар жилигин жерге казык кылып кагып коюшчу экен. Мындай кылгандары маркумдун сөөгүн эң эле кордогону деп түшүнүшчү экен. Ошондуктан кээ бир баатырлардын сөөгүн эч ким билбеген жерге жашырып коюшкан дешет, деди улуусу. Каныкей деле Манастын сөөгүн эл билбеген жерге алып барып коюп, анан сөөктү койгон жигиттердин баштарын алдырып салган дешет го, деп кичүүсү агасын колдой кетти. Атабыздын касташкан жоосу, элдешпеген душманы деле жок эле, кызык, деп улуусу үшкүрүнүп алды. Кайрадан тынчтык өкүм сүрдү. Кандайдыр бир күч аларды алсыратып, уйкуга тартат. Мурдатан эле чыналы аксакал уйкуну толук сезе бербейт. Кайсы убакта уктап кеткени же уктабай отурганын, уйкусу же өңүбө ажырата албай калган күндөрү болот. Түнү деле, күнү деле ага бирдей. Көзүнөн ажырап калганына бир топ жыл болду. Жаш кезинде катуу ооруп, ошондон бери эки көздөн көрбөй калган. Көзү көрбөсө да айланасында болуп жаткан нерселерди сезими менен туя билет. Кишилер уга бербеген табыштарды уга турган өзгөчө касиети бар. Алыстагы малдардын чуркаганын, үйгө кирип келе жаткан адамдардын дабышын алыстан билет. Сыртта аба ырайынын бузулуп келе жатканын жан дүйнөсү менен сезе билип, балдарына кайрылып, күндүн арты бузулуп келе жатат, малыңарга эрте бастыргыла, же болбосо келиндерине эшиктеги тезек отуңарды жаап койгула десе, кайра алар, ой ата, күн чайыттай ачык турбайбы дешип, атасынын эскерткенин кулактарынын сыртынан кетиришип, көңүлдөрүнө алышпай турганда, бир заматта күн бузулуп, балдары малга жетпей, келиндери далай жолу чогулткан тезектерин сууга алдырып жиберген күндөрү көп эле болгон. Кийинчерээк алар атасынын айтканын эки кылышпай аткарып калышкан эле. Чынал аксакалдын көзү көрбөсө да эс тутуму тунук. Адамдардын үнүнөн ким экенин таамай тааныйт. Болуп өткөн окуялар бүгүнкү күндөй эсинде. Күндүзү небереси дайыма анын жанында. Чынал аксакал кээ бир учурларда небересине жетелетип алып, айылды кыдырып калышат. Жолдо катар небереси чоң атасы сураган нерселерди эринбей толук айтып берип жүрүп олтурат. Ойноп жүргөн балдарга көп кошулбай, оюнга алаксыбай, чоң атасынын жанында аны акмалап жүрө берет. Аны сезген чоң атасы небересине кайрылып, алдыңа кетейин. Тиги качатта досторуң ойноп жүрүшөт окшойт. Барып ойноп келсеңчи, деп небересине кайрылса, жок барбайм. Эгер мен ойноп кетсем, сен кантип үйгө жетесиң? Деп небереси чоң атасына жооп берет. Жетем эле. Колумдагы таягым бар да. Кантип эле үйгө жетпей калайын. Таягым дей бересиз. Аны меникиндей көз жок да. Кайра баягыдай өзүм эле кетем деп, арыктагы сууга түшүп калбадың беле? Атам менде ошондо катуу урушкан. Жанынан чыкпа деп. Ой, мурдуң дурайын десе, анда анга түшпөйт элем. Эгер жер тайгалак болбосо.
деп чоң атасы небересине актана кетет. Небереси курдаш балдар менен чүк ойногонго эки көзү төрт, бирок жоопкерчилигин сезет. Андан сырткары атасынан айбыгат. Бир жолкусунда оюнга алаксып калып, чоң атасын үйгө жеткирбей калган. Чоң атасы мейли балам эспе, ойноп алсын деп, өзү үйгө бара жатып, арыктын кырынан буту тайгаланып кетип, арыктагы аккан сууга түшүп калып, кийими бүт суу болуп үйгө барган. Аны көргөн чынал аксакалдын баласы анын небересин чоң атаңды карабай кайда жүрөсүң деп бир муштаган. Ошондон да сезгенип турат. Небереси чоң атасынын жанында өзү менен өзү чүк ойной берет. Балдар менен ойногондой чүкөлөрдү тизип коюп, сака менен аларды чийинен чыгара атып ойнойт. Чоң атасы анын оюнун тыңшап олтурат. Бир маалда чоң атасы: бир чүкөңдү чийинен чыгара албай жатасыңбы?" деп күлүп койду. "Омей, сиз аны кантип көрүп койдуңуз? Көрөт окшойсуз?" деп небереси эңкейип алып, чоң атасынын көзүн тиктеди. Чынал аксакал жылмайып: "Көрбөгөндө, көрүп атам. Далайдан бери тиги чүкөңдү чийинен чыгара албай жатасың. Ал чүкөгө алдагы сакаңдын күчү жетпейт. Берчи, алдыгы колуңдагы сакаңды көрүп берейин." Небереси таңгала чоң атасынын көзүн караса, бирде колундагы саканы карап: "Бардык чүкөлөрдү баарын чыгара аттым. Ушул эле чүкө чыкпай атат", деп жердеги чийкил сары чүкөнү алды. "Көрүп атпайынбы?" деп чоң атасы дагы күлүп, небересине кайрылып: "Кана, берчи сакаңды." "Бул саканы атам берген. Каракул ата бир чоң кулжа атып келген. Ошонун сакасы. Башка чүкөлөрдөн чоң сака", деди небереси колундагы саканы чоң атасына берип жатып. "Кана, чынында эле чоң сака экен. Башка балдардын мындай сакалары жок." "Ооба, чоң экен", деп чынал аксакалы небереси берген саканы колуна алып, кармалап көрүп: "Өгүн атаң экөөң Каракулдукуна барганда чоң жилик алгансыңар го?" Ооба, ошонуку." Ошондой дечи. Кана, берки чыкпай жаткан чүкөңдү берчи." "Бул чоң сака эмес. Өткөндө эки кочкор сүзүшүп, бирөөсү өлүп калбады беле? Ошол кочкорлордуку. Адыл байкем союп атып, чүкөсүн мага алып келип берген. Ошонун чүкөсү", деп небереси экинчи колундагы чийкил сары чүкөнү берди. Чынал аксакал эки чүкөнү улам колу менен сыйпалап кармап туруп: "Бул чоң сакаң бышкан жиликтен омуруп алыныптыр. Ошондуктан жеңил, борпоң да болот. Ал эми бул чүкөң тиги сакаңдан ашып түшөт. Анткени чийки жиликтен омурулуп алыныптыр. Бул салмактуу болот", деди. Кайрадан сөзүн улап: "Бул сакаң борпоң болгондуктан жерге жеңил түшүп, алыста кетпей жатпайбы? Тиги чүкөнү да оңойлук менен чийинен чыгара албайт. А сен андан көрө бул чүкөң менен атып көрчү. Ыргытсаң да сакаң алыс түшөт", деп колундагы чийкил сары чүкөнү небересине берди. Небереси чоң атасынын айтканына көнгөндөй саканы ыргытып, аны чийкил сары чүкө менен атып көрдү. Тийген жок, бирок бир топ алыс кетти. Ал кайра чуркап келип саканы чийинге коюп, кочкордун чүкөсү менен мээлеп туруп атып калды. Тийген чүкө саканы тегерек чийинден ашыра чыгарды. Небереси сүйүнүп кетип, ал саканы 2-3 сыйра атып көрдү. Тийген сайын сака чийинен чыгып кетип жатты. Аны сезген чынал аксакал жылмайып койду. Эртеден бери чүк ойноп жаткан небересине чынал аксакал назар салып отуруп, жерге түшкөн добуштарын угуп, сакасы алыска кетпей, жерге жеңил түшүп жатканын, ал эми берки чүкөсү сакадан оор экенин сезген эле. Сүйүнгөн небереси: "Чоң ата, мен тиги ойноп жаткан балдарга барып, балдардын чүкөлөрүн бул чүкө менен утуп келе калайынбы? Укмуш экен. Тиги үлкөйгөн саканы чимирилтип чийинен чыгарып салды", деп бар балаңдап сүйүнүп, улам саканы чийинен чыгара атып жатты. Бара кой, каралдым. Алдыңа кетейиним. Барып ойноп келе кой." "Чоң ата, мен бат эле келем. Сиз кетип калбаңыз." "Мен каяка кетме келем. Кудай силердин алдыңарда алып кетсе, жакшы болот эле", деп кайра ичинен ойлонуп: "Акка моюн сундум эле. Ыраазымын. Кыйнабай алып кетсе болот эле. Атаңдын оозурайындыкы аталарыбыз айтчу эле. Жаманды жер албайт деп. Ошол чын го", деп ойго батты. Сүйүнгөн небереси бир заматта чымын куюн болуп, балдар ойноп жаткан кашатка чуркап жөнөдү. Ал түнү чынал аксакал уктай алган жок. Өзү деле кээде уйкубу же өңүбү ажырата билбей калат. Көбүнчөсүндө күндүр-түндүр куш уйку салып алат. Эмнегедир тынчсызданып, сырттагы ар бир добушка кулагын түрөт.
Жанында небереси меміреп уйкуда. Ойго чөмүлөт. Кечке мал жерге берилген курдашын ойлойт. Анын басып өткөн турмушу көз алдына тартылып, аны менен жолуккан алгачкы күндөрүн эстегенге аракет кылат. Анда жаз мезгили эле. Ошол жылы жазга жуук кар аралашкан кара жаан жумалап жаап туруп алган. Мындай учурда кородогу мал жайытка чыкпай, кол карап калган убак. Күздө белендеп алган тоюттары түгөнө баштап, элдер дүрбөлөңгө түштү. Күндүн бети ачылбай калганын сезишип, жалпы журт канкенде малдарын сактап калуунун амалын издеп жатышты. Байдулуунун ашуусу аркылуу малды кара тоонун тескейине айдайлы деп, бир бүтүмгө келишип, ашуудагы карды күрөп, жол салыш үчүн айылдагы билектүү бир топ жигиттерди жөнөтүштү. Кээ бир адамдар жок дегенде малдын башын сактап калалы дешип, жаңы төрөлгөн козулактарды мууздап да жиберишти. Элдин дүрбөлөңгө түшүп жатышканын Баске көрүп, малыңарды убара болуп, ашуу ашып кара тоого айдабагыла. Малды да кыйнап, өзүңөр да убара болосуңар. Жаңы төрөлгөн козуларды мууздабагыла. Кичине чыдап тургула. 2-3 күндүн ичинде катуу шамал болуп, биздин тоолордун күнгөй бетин ачат. Малды ошол жака айдап турабыз, дейт. Элдин көбү ага көнүшпөй, жаан өткөн жумада баштады эле, бүгүн да ачылган жок. Бул кейпи менен жумалап жайт, кол куушуруп, күн ачылат деп отура берсек, малдан кол жууп калабыз. Элдин колунда 2-3 күндүк эле тоют калды. Аракет кылбасак, бүт малды кырып алабыз деп чурулдашат. Баскенин айтканына макул болушпайт. Бир гана Чыналы ага эмнегедир ишенип, кородогу малын эл менен кошо ашуу аркылуу кара тоону көздөй айдаган жок. Ашууда бороон күчөп, жигиттер салган жолдун жигин кайра кар үйлөп салып, жигиттерди бир топ убарага салып жатты. Айдаган мал бороондо баса алышпай, кетенчиктеп артка кетип, айдагандарды бир топ түйшүккө салышты. Жарым курсак болгон малдын алдары кетип, алдыны көздөй баса алышпай, алды мурду менен жер сүзүп жыгылып жатышса, кээ бирлер ошол жерден кайра турбай өлүп калгандар көбөйдү. Кара тоонун тескейине жеткенче ашууда малдын көбү жок болду. Чыналынын балдары чыдамдары кетип, элден калбай, алар менен кошо малды кара тоого айдасак болот эле. Эртең чөп түгөнөт, анча-мынча малыбызды кырып алабыз го. Же козуларын мууздап, малдын башын сактап калалы дешти. Чыналы балдарына макул болбой, жаңы төрөлгөн козулактарды мууздап жибергенге уруксат бербей, көгөрүп тура берди. Таңзар менен ал соккон желдин илебин сезип, өзүнчө кубанып, Кудай берет. Күндүн арты ачылып келе жатат. Бекеринен Баске олу эмес тура. Тургула балдарым, малдарды жылаңач тоону көздөй айдагыла, деп ордунан козголду. Жанында жаткан кичүү баласы ордунан шарт туруп, эшикке чыгып келип, "Ой ата, эшикте бороон чапкын болуп жатат. Күндүн ачыла турган түрү жок", деди. "Жо, балдарым, күндүн арты ачылып келе жатат. Мен күндүн жылуу илебин сезип жатам", деп дагы кайталап жиберди. Курдашы Баске айткандай, бир заматта катуу шамал жүрүп, айылдын күн батыш жагында жайгашкан жылаңач тоонун боорундагы карды сапырып айдап, тоонун бетин ачып жиберди. Көп өтпөй эле асмандагы кара туман бир паста тарап, күндүн нуру ак булуттардын арасынан жерге тийип калды. Чынал аксакалдын балдары жалпылап, жылаңач тоону көздөй аттын омуросуна чейин жылаңач тоону көздөй аттын омуросунан келген карды жирешип, артынан кой эчкилерин аттар салган жол менен чууртуп айдап жөнөштү. Жылаңач тоонун тескей бетин шамал ачып, кар алдына калган эски чөптөр ачылып, малга тоют болуп, Чыналы аксакал малдын башын сактап калган эле. Бул окуядан кийин айыл ичи Баскенин касиетин, Чыналы аксакалдын сезгичтигин терең баамдашып, эл ичинде алардын кадыр барктары көтөрүлүп, өзүнчө бир сый урматка ээ болушкан. Эшикте караңгы түн. Жаңы жаңырган айдын жарыгы айланага анча жарык бере албайт. Асман ачык. Төбөдө жылдыздар жайнап, бүт асманды ээлеп алышкан. Асмандын батыш жагында чолпон жылдызы башка жылдыздардан бөлүнүп, күйүп тургандай. Үйдүн ичи тымтырс. Баары таттуу уйкуда. Бир гана Чыналы аксакалдын тынчы кетип, улам-улам эшиктеги дабыштарга кайрадан кулак түрөт. Ичинен уктап калышпаса экен деп сүйлөнүп калат. Баскенин жайынын жанына барсамбы? Ай, кантип жетем. Неберемди ойготсомбу? Жок, уктап алсынчы. Ансыз деле күн чыккандан батканга чейин жанымда жүрөт. Кичинекей
мытырайган манжалар менен колумду кармап алып, жол көрсөтүп, сураганымдын баарысына тажабай жооп айтып жүрө берет кагылайыным, деп өзүнө жооп берген Сейит кайрадан өзүнчө сүйлөнүп, алдыңа гана кетейин. Силерден мага топурак артса болду. Жаратканга ыраазымын. Жакшы эле өмүр берди. Эми бир кыйнабай баскемдей кылып алып кетсе жакшы болот эле. Мурун эле акка моюн сунганмын, деп өзүнчө ойго батты. Колу менен чекесин ушалап, кайра башын чайкап, пендечилик да. Акка моюн сундум деп коем да, кайра кичине сыркоолой түшсөк, айыктырат бекен деп бакшы молдо чакырып калабыз. Тамак ичпей, молдо чакырбай жатып алсак, Кудай алып кетет эле го. Жок, антпейбиз. Жан таттуу. Атаңдын оозун урайындыгы десең. Чынал аксакалы бир аз оюн токтотуп, кайрадан өзү менен өзү сүйлөшкөндөй. Жараткандын маңдайыбызга жазганын көрө жатарбыз. Кудайым ар нерсени өз убагы менен ченеп берген да. Буйрган күнү кетебиз да. Ар бир адамдын башында бир өлүм турган иш. Кетебиз. Биз кетели. Кудайдын берген насибин көрдүк, ыраазыбыз. Эл журт бала бакыра аман эсен болсо болду. Бир заматта жерди астын үстүн кылып жиберген аламаттан, каш кабактын ортосунда келген бөөдө кырсыктан сактасын. Эл журтка тынчтык берип, бала бакырага өмүр берсин, деп дуа кылып Кудайга жалынып жиберди. Түн сүрүлүп, тарап бара жатты. Асмандагы жаркырап күйүп турган жылдыздар биринин артынан бири өчүп, алар көздүн карегине бирдей илинип, бирдей илинбей, бир гана батыш жакта жалгыз чолпон жылдыз дагы эле нурун чачып турган мезгилде Чыналы аксакал сырттагы кандайдыр бир сырдуу дабышка кулак түрүп калды. Адегенде уккан кулагына ишин алган жок. Аны бирөө чакырып жаткандай болду. Ал төшөгүнөн чыканактап башын көтөрдү. Сырттагы үн даана угулгандай болду. Ал отура калып, жаздыгынын жанында турган тебетейин шаша кийип, буту менен көлөчүн издей баштады. Чыналы, Чыналы деген үн жакындай бергенде, ал курдашы Баскенин үнү экенин даана тааныды. Ал ордунан калдастап тура калып, жамынган журканын үстүнөн жаап койгон кемселин чалабула кийип, каралдым, айланайын, тура кой, турчу, мени эшикке чыгарчы, деп жанында уктап жаткан небересин түрткүлөп ойготуп кирди. Таттуу уйкуда жаткан небереси көзүн ача албай, бирдеме деп күбүрөдү. Чыналы аксакал кайрадан уйку сурап турган небересин катуураак жулкулдатып, кагылайыным, мени эшикке чыгарчы, баса чакырып жатат, деди. Кээ бир учурларда чоң атасын түн ичинде эшикке чыгарып жүргөн небереси адатынча уйку сураган бойдон анын колун алып, эшикти көздөй басты. Чыналы үстүндөгү кемселен бир ийнини арта салып, колундагы таягы менен жолундагы тоскоолдуктарды баамдабастан, шашып, эшикти көздөй жөнөдү. Каралдым, Баске чоң атаң көрүп атасыңбы? Ал кайда кетип бара жатат? Ким менен кетип баратат? Деп небересинен шаша сурап, тең тушун көрүп калчудай үн чыккан жакка умтулду. Чоң ата, деп небереси анын колун тарткылап жиберди. Баскем го, Баскемдин үнү. Чоң ата, тиги жакта карасаң, Баске чоң атам учуп баратат, деп колун тартып алып, чоң атасы көрүп жаткансып, колунун учу менен жаркырап күйүп турган чолпон жылдыз жакты көрсөттү. Кантип кетип баратат, кагылайыным. Чоң ата, тиги Баске чоң ата окшойт, ал учуп баратат. Кантип учуп баратат? Төө менен учуп баратат. Төө минип кетип баратабы? Ооба, экөө асманда учуп баратат. Аңгыча Чыналы, мен кетип баратам деген үн кайрадан жаңырып, мындан башка үн чыккан жок. Бир аздан соң небереси, чоң ата, алар көрүнбөй калышты, куштай болуп учуп кетишти. Үргүлөп турган небересинин уйкусу чайыттай ачылып, бирде чоң атасын карап, бирде асманды карап, учуп кетишти, деп ордунда катып калды. Эсине келе түшкөндөй Чыналы небересине, кагылайыным, үйгө кирип жылуу кийинип чыкчы, Баске чоң атаңдын жайына барып келеличи, деди. Небереси үйгө чуркап кирип, кайра кийинип чыкты. Түн менен күндүн ортосундагы үрүл-бүрүлдө экөө жетелешип, кечинде коюлган маркум Баскенин жайына баратышты. Нечен жылдан бери көз алдына көгүш түстөн башка эч нерсе көрүнбөгөн Чыналынын карегине бет маңдайына учуп келген жылдыздын изи калгансыган саргыч түс көрүндү. Колу калтырап,
бүткөн бою диркиреп, жаагындагы эттери бүлкүлдөп баратты. Үйдөн чыккандан бери келим айтып келе жаткан чыналы көзүнө көрүнүп турган түс ого өтер шайын алып, өзүнчө күбүрөп шыбырап, келмесин толук айта албай келе жатты. Чагылгандын изи сыяктуу саргыч түстөгү жарыкка жакындай бергенде небересинен сурап калды. Жетип калдыкпы? Ооба, чоң ата, аз калдык, деди небереси. Жер менен асмандын ортосунда пайда болгон саргыч түс Баскендин жайынан чыгып жатканын сезип, келмесин оозунан түшүрбөй, байкуш Баскемди алып кеткен тура. О, кагылайын Кудай, Баскемди алып кеттиңби? Жерге калтырган жоксуңбу? Кудай, кудуретиңден кагылайын, жаратканым, деп Кудайга жалынып жиберди. Жетелешкен экөө жайга жете келишти. Баскендин жайынын жанында 3 баласы бири-бирине жөлөнүшүп, таттуу уктап жатышыптыр. Аңгыча небереси: чоң ата, карасаң, деп чоң атасы көрүп жаткансып алдыга сүйрөп, мүрзөнүн оозу ачылып калыптыр, ак шейшеби чубалып жатат, деп коркконсуп кайра артты көздөй кетенчиктеди. Кайраң гана Баскем, жараткан сени жайыңа койбоптур да, алып кеткен тура. Сенин аманатыңды акырына чейин аткара албай калдык. Кайып болуп кеттиңби? Деп сүйлөнүп жатты. Айлана жымжырт, таң сүрүлүп, асманда жаркыраган чолпон жылдызда, Баскендин жайынан асманды көздөй кеткен саргыч түста өчүп, анын мүрзөсүнүн оозунан чыгып калган ак кепини шамалга ыргалып, жерде чубалып жатты. Аңгеменин соңу.